Москвадагы мекендештерге жарыян. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылыңыз. Жолго чыгарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин Дарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан Сираж Адилов, Москва шаарынан. Бүгүнкү чыгарылышта Сахарова, многофункциональный миграционный центр Сахарова боюнча так маалыматтарды айтып кетели. Канча турат, график работы, Сахарова барбай ошол процедураларды Москва шаарынын ичинен бүтүрсө болобу? Анан эгерде бара турган болсоңуздар, маршрутка менен кантип барып келсеңиздер болот деген маалыматтарга так жооп берип кетебиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, группалар менен бөлүшүп коюңуздарды сунуштап кетебиз. Урматтуу мекендештер, многофункциональный миграционный центр Сахарованын официальный сайтында маалыматтар орус тилинде жана кыргыз тилинде, андан кийин англис, француз тилинде жазылып кетет. Ошондуктан сайтты калтырып кетебиз. Өзүңүздөр дагы окуп чыксаңыздар болот, так маалыматты ошол жактан дагы алсаңыздар болот. Ал жөнүндө бир экөөбүз сөздөрдү айтып кетели. Номер 274 федералдык мыйзамынын күчүнө кирүүсү жөнүндө чет өлкөлүк жарандар үчүн маалымат дейт. 29/12/2021 жылдан баштап 01/07/2021 жылдагы 274 федералдык мыйзамынын жоболору күчүнө кирди. Ал жоболор Россия Федерациясынын 29/12/2021 жылдан кийин келген чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыксыз адамдардын төмөнкү процедуралардан милдеттүү мамлекеттик дактилоскопия каттоодон жана фотографиялоодон медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүүгө милдеттүүлүгүн талап кылат деген мыйзам боюнча Сахаровго сөзсүз түрдө барып келиш керек, урматтуу мекендештер. Бул жерде баары кыргыз тилинде жазган экен. Мынакей биринчиси көрсөтүлгөн процедуралардын өтүү мөөнөттөрү боюнча мыйзамда каралган талаптар дейт. Туугандар, бул жерде жазылып атат. Жаңы келгендер, эгерде киргенде работа болуп кире турган болсо, алар 1 айдын ичинде ошол Сахаровадан өтө турган процедураларды өтүш керек. Эгерде сиздер работа эмес, башка максатта келе турган болсоңуздар, анда 3 айдын ичинде өтүү милдеттүү болуп жазылып атат. Аны дагы экранга скрин кылып калтырып коебуз. Бул жерден дагы окуп алсаңыздар болот. Дальше маалымат: милдеттүү процедуралардан өтүүнүн Москва шаарынын аймагындагы орундары. Урматтуу мекендештер, биринчиси бул Сахаровага баруу. Сахаровада кызмат акысы 1000 рубль. Бирок эгерде шашылыш түрдө өтөм десеңиздер, Москва шаарынан Башрухина улицасында ошол многофункциональный миграционный центрдин филиалы бар. Ал жерде бирок кызмат акысы 10 000 рубль болот. Ошол жерден дагы өтө турган процедураларды өтсөңүздөр болот. Урматтуу мекендештер, ал жөнүндө да бул жерде жазылып турат. Урматтуу мекендештер, кандай жарандар Сахаровадан өтпөөгө болот? Бул 6 жашка чейинки жарандар, Кыргызстан жарандары, жана башка улуттан Белоруссиянын жарандыгы болсо Сахаровадан өтпөйт. Анан дипломатиялык кызматта жүргөндөр дагы Сахаровадан өтпөйт экен. Андан сырткары көпчүлүк Сахаровага баргандан коркушат. Жоопкерчилиги кандай? Эгерде Сахаровадан ошол көрүлгөн убакыттын ичинде өтпөй турган болсоңуздар, анда ошол черный список же болбосо бул жерде выдворенияны салып салышы мүмкүн. Ошол жөнүндө да жазылып турат. Ар кандай учурда ар кандай болот деп. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, эгерде ВИЧ оорусу, анан жугуштуу, өтө кооптуу жугуштуу оорулар боло турган болсо, Россия мамлекети ошол анализдин негизинде мамлекеттен чыгарып салууга укугу бар экен жазылып турат. Урматтуу мекендештер, Евразийский таможенный союзга кирген өлкөлөрдүн жарандары үчүн деп бул жерде жазылып турат. Биринчи 2 жолу барасыздар. Биринчи жолу барганда документтерди тапшырып, экинчисинде даяр болгондо алып кетесиздер. Биринчи жазылып турат бул жерде. Биринчи жолу барууда МБга келүү, 2Б кириш дейт. Экинчи Б входдон кирип туруп, банк зонасында кызмат акысын төлөө. Кызмат акысы Сахаровада 1000 рубль. Медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүү, анан отпечаток палец жана фотография процедураларын өтүү дейт. Анан аларды өтүп кеткенден кийин экинчи жолу барганда 7-чи киришке барып туруп, дактилоскопия жана фотографияны өткөнгө жөнүндө маалыматты аласыздар. Андан сырткары медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө маалыматты алып кетесиздер, урматтуу мекендештер.
эгерде Бахрушинага бара турган болсоңуздар, ал жерде деле ушундай эле процедура, 2 жолу барасыздар, бирок ал жерде баасы 10.000 рубль болуп эсептелинет, урматтуу мекендештер. Урматтуу мекендештер, Сахаровага барууга кандай жеңилдиктер бар? Такси менен эмес, өзүңүздөрдүн жолуңуздар менен 120 рубльга барып келсеңиздер болот. 3 вариант менен кетсеңиздер болот. Бир жакка 60 рубль, обратно келгенге 60 рубль. Биринчи метро бул МЦ1 автобусу менен Лесопарковая деген метродон кетесиздер. Экинчи вариант бул автобус МЦ2, бул Прокшинадан кетет. МЦ3 бул Подольскдан кетет. Ушул 3 автобус менен 60 рубль ары, 60 рубль бери кылып барып келсеңиздер болот. Айта кетчү нерсе, Сахарованын иштөө убактысы выходной жок, понедельниктен понедельникке чейин, эртең мененки саат 9-дан кечки саат 8-ге чейин иштөө убактысы. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эртең кеч кылбай документтериңиздерди тактап, Сахарова барып келишиңиздерди сунуштап кетебиз. Урматтуу мекендештер, регистрация маселеси аябай оор кырдаалда турат. Дагы эле алдамчылар көп кетип атат, акчасын алып жок болуп кеткендер, же болбосо регистрация жасатып, фальшивый регистрация чыгып, базадан чыгып кеткен учурлар болуп атат. Ошондуктан бизде ишеничтүү балдар бар жасай турган. Эгерде биз аркылуу жасата турган болсоңуздар, регистрацияга биз өзүбүз жооп беребиз. Айтылган срок гарантия базада турат. Андыктан эгерде регистрация жасатыш керек боло турган болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин балдар жооп берип, сиздерге консультация бере алат. Бир жуманын ичинде сиздердин регистрацияларыңызды айтуусу боюнча даярдап чыгарып берет. Андыктан сак саламат болуңуздар. Сиздер менен Сираж Адилов болду. Кийинки чыгарылыштан жолукканча.